Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер, урматтуу ишкерлер, бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары. Бүгүн биз өлкөбүздүн өнөр жай тармагы үчүн зор мааниге ээ болгон кант цемент заводу ачык акционердик коомунун жаңы заманбап өндүрүш линиясын ишке киргизүү аземине чогулуп отурабыз. Бул долбоор өндүрүш тармагын жогорулатуу, жаңы жумуш орундарын түзүү менен Кыргызстандын экономикасын жандандырып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Мына ошондуктан алгач баарыңыздарды бүгүнкү мыкты саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, бүгүн Кыргызстанда курулуш тармагы ыкчам темп менен өнүгүп жатат. Биз республиканын бардык аймактарында жолдорду, көпүрөлөрдү, турак жайларды, мектептерди жана башка социалдык объектилерди куруп жатабыз. Соңку маалыматтарга токтолсок, 2025 жылдын январь айынан март айына чейин жалпы аянты 419 000 чарчы метрди түзгөн 3300 үй пайдаланууга берилди. Бул көрсөткүчтү 2004 жылдын ушул эле мезгилине салыштырсак, 32,2%га жогорулаганын көрөбүз. Мындан тышкары 138 миллион АКШ долларынан ашык инвестиция тартылып, 1000 үй бүлөлөр үчүн жаңы жашоо башталууда. Алдыда дагы 1000 үй бүлөлөрдү жаңы батирлери күтүп турат. Бул мамлекеттин турак жай саясаты ийгиликтүү ишке ашып жаткандыгынан кабар берет. Бул саясат тынымсыз улана берет. Курулуш тармагындагы мындай ыкчам өнүгүү жогорку сапаттагы курулуш материалдарын, анын ичинде цементке болгон муктаждыкты көбөйттү. Ошондуктан кант цемент заводу сыяктуу ири ишканаларды өнүктүрүү, жаңылоо жана ар тараптан колдоо бул мамлекет үчүн стратегиялык мааниге ээ багыттардан болуп саналат. Бул маанилүү ишкананын тарыхына кайрылсак, кант цемент заводу Кыргызстандын өнөр жай тарыхындагы алгачкы ишканалардан бири болуп саналат. 1964 жылы негизделип, бүгүнкү күнгө чейин өлкөбүздүн курулуш тармагын эл аралык талаптарга жооп берген цемент менен ишенимдүү камсыздап, элибизге жумуш орундарын сунуштап келет. Бүгүнкү күндө кант цемент заводу заман талабына жараша технологияларын өзгөртүп, жаңы деңгээлге чыгып жатат. Аталган заводко жаңы өндүрүш линиясынын кошулушу улуттук өнөр жайыбыздын өнүгүүсүндөгү маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Заводтун модернизациясы заманбап технологияларга негизделип, өндүрүш көлөмүн арттырууга, продукциянын сапатын жакшыртууга жана ата мекендик курулуш тармагын камсыздоого ишенимдүү өбөлгө түзөт. Заводко жаңы өндүрүш линиясын кошуу менен модернизациялоо долбоору Кытайдын Beijing Triumph инженеринг компаниясы жана Евразия өнүктүрүү банкы менен биргеликте ишке ашты. Жыйынтыгында жалпы суммасы 60 миллион доллардан ашкан инвестициянын негизинде жылына 800 000 тонна клинкер өндүрө турган жаңы линия курулду. Мындай жетишкендик аркылуу экономикалык көрсөткүчтөрдө дагы маанилүү өзгөрүүлөр боло тургандыгына токтоло кетейин. Маселен, 2024 жылдын жыйынтыгы менен 1156 тонна цемент өндүрүлүп, 800дөн ашык жаран жумуш менен камсыз болгон болсо, аталган жаңы өндүрүш линиясын ишке киргизүү менен буюрса, заводдун өндүрүмү жылына кошумча 800 000 тоннага көбөйүп, 3000ден ашуун жаңы жумушчу орун түзүлөт. Кант цемент заводу өлкөбүздүн ири салык төлөөчүлөрүнүн катарына киреринде баса белгилеп айтып өтүшүм керек. 2023 жылы 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык салык төлөсө, 2024 жылдын жыйынтыгы менен андан 158 миллион сомго көбүрөөк салык мамлекетибиздин бюджетине түшкөн. Муну албетте мамлекет менен жеке сектордун түз, так жана жоопкерчиликтүү өнөктөштүгүнүн жыйынтыгы десек болот. Урматтуу мекендештер, ушул сыяктуу натыйжалуу иш аракеттерибиздин жыйынтыгында, эгерде биз ишканаларыбызды жандандырууга колдоо көрсөтсөк, инвесторлор тартылса, элибиз жапырт аракет кылса, анда сүйүктүү Кыргызстаныбыз сөзсүз өнүгөт деген тыянак чыгарууга болот. Кант цемент заводунда жаңы заманбап өндүрүш линиясынын ишке кириши бул бир гана экономикалык өсүш эмес, кызматкерлердин, инженерлердин, технологдордун, куруучулардын,
жана ишкананын жалпы жамаатынын мээнетинин, талыкпаган эмгегинин, коомчулук алдындагы жоопкерчилигинин жемиши десек болот. Иш чаранын урматтуу катышуучулары, мындай келечектүү долбоорлор башка компанияларга дагы үлгү болсун, модернизацияланган ишканаларыбыздын саны арта берсин деп тилек кылалы. Бул долбоорду жалпылап ишке ашырган жарандарыбыздын баарына мен терең ыраазычылыгымды билдире кетемин. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, көз карандысыздык алгандан баштап 30 жыл бою саясатты сайрап келдик. Тилибиз буудай кууруду, бирок андан мамлекетке, элге эч пайда болбогонун ар бир кыргызстандын жараны түшүнө билдик. Түшүндүк, көзүбүз жетти. Эми мындан ары мына минтип ушундай иштер менен алек бололу, завод, фабрикаларды салалы, элди жумуш менен камсыз кылалы, мамлекетибизди күчтөндүрөлү. Кант семен заводунун келечеги кең болсун, Кыргызстаныбыз ар тараптан ыкчамдап өнүгө берсин. Вообще, по идее, должно быть в сентябре запуск, 31 августа. Но мы постарались. Это фильтр поставили, да? Здесь на новой линии, да, у нас полностью современные фильтра, то есть выброса вообще нет. А на старом? На старом мы сейчас остановили, там мы можем делать только сульфатостойкий цемент будем делать для Куланакской АГС, гидроэлектростанции. Мы планируем там, то есть, А на старом фильтре еще не поставили? Нет, там у меня электрические фильтра стоят, просто у меня не было момента остановить, как-то нужен был цемент. Сейчас у меня есть те мощности, которые могут заменить, я там могу проводить работы. Это вот все 64-го года наш завод, поддерживаем в рабочем состоянии, своевременно проводим. Сколько лет получается 64-го? В том году 60 лет было, да. 60. Да. Поддерживаем, своевременно проводим ремонты, капитальные, поддерживающие. Нормально. Но вот это наша линия, то есть это мы просто с тем экономическим ростом, с тем необходимостью цемента, который сейчас на рынке есть, мы вовремя ее запустили. Вот, Садын Ружич, это та линия, которую мы реализовали, вот на данный момент она работает. Уникальность этого проекта в том, что мы ее внедрили на существующем работающем заводе. То есть мы не останавливали, ничто не делали, то есть мы ее, все коммуникации предусмотрели. Работает, на сейчас данный момент работает, да, вот факел горит, вон клигер остывает, да. Внедрили в существующий объект, то есть не в ущерб тому, что мы должны были произвести и поставить объем продукции на рынок. Помимо этого, данная технологическая линия, то есть она позволяет нам еще произвести кое-какие модернизации по установке в Ekis Recovery. Это, то есть мы все то тепло, которое у нас теряется, в атмосферу уходит, мы его будем собирать, регенерировать и... Господин президент, вы доложите, Да. Мы не хотим останавливаться на только на модернизации по линии. Есть проект по отходящей газу, который позволит на отходящий газ вырабатывать электроэнергию бесплатно. Данный проект требует дополнительных инвестиций, порядка 15 миллионов долларов. И мы хотели попросить у вас возможность, если есть какой-то льготный кредит, чтобы мы этот проект реализовали. Потому что этот проект является... ESG проект, электроэнергия будет вырабатываться бесплатно. А на отходящий газ, получается, выбросов минимальный будет. Также у нас есть проект, по каждому есть уникальная технология по сжиганию мусора. Этот проект позволит нам сэкономить расход угля порядка до 60-70%. Плюс этого проекта будет в том, что вся зола будет утилизироваться сразу. Ну, весь мусор может закольцовано сразу. Такие заводы стоят в Корее, в Австрии. Мы готовы с Министерством экологии отработать. И этот проект будет уникальный. И завод у нас станет один из самых передовых в Центральной Азии. Также Давайте, найдите 15 миллионов. У нас же есть деньги. Год назад, Садыр Ружич, здесь просто было поле. Год назад. Молодцы, ребята, молодцы. Да, мы не стоим на месте. Обновите все.